Токтогул аттындагы филармония бар бизде. Манас атабыз баш болгон аякта укмуштудай сонун эстеликтер турат. Так ош жерге Токтогул барыш керек. Бул кыргыз маданиятынын, искусствосунун эң эле төрөсү ошо Токтогул атабыз. Ош жерге барып туруп филармониянын жанында отуруш керек. Таарынтып бул жерге бурчка камап коюпбуз. Ал болсо өзүнүн же комуз ойнобойт. Анан тизесине жөлөп коюп туруп, Малдыбаев инисин операсын угуп атат десем, баары күлүштү. Анан министрге карап айткан эле да, планга киргиле деп. Ошондон бери биз күтүп атабыз. Кудай буйрса курулат деп айтылып атат. Министрликтен бая күнү чоң жыйын болуп ошондо да айтылды. Кудай буйрса келечекте планда бар, опера театры курулат деп. Анан аны дагы жөн турбай биз басып келип, изилдеп көрүп туруп, жаныбыздагы театр анын жанын андан да чоң. Президентибиз бир жакшы сөз айтты. 5 этаж ылдый, 5 этаж өйдө. Опера театрларды биз да билебиз. Астана операдан дагы, анан Сидней операсынан дагы жакшы болгон, большой театрдай болгон жакшы театр курулуш керек деди. Анткени бизде пландар укмушта чоң сонун бул комплекс кылып туруп, бир жакшы театр заманбап жерге турса, аркы театрыбызды түмөл аябай түздөп, өп жыттап койтуп, бийиктентип, анан экөөнүн ортосун символикалык түрдө алтын көпүрө салабыз. Анан ошо көпүрө баягы көрүнүп турат күзгүдөй. Кишилер ар бери өтүп атса, биринен бирине өтүп, анан эки театрда тең, биринде кичирээк опералар, биринде аябай чоң опера балеттер ойнолуп турса эмне жаманбы.